беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Ташиевдин, Мамытовдун жана Жапаровдун бөгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, сот залынан камактан бошотулсын. Кылмышты тергөө убагында одоно мыйзам бузуучулуктарга жол берип, сапасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянова Айда Жеңишбековнага карата Кыргыз Республикасынын президентинин көңүлү бурулсун. Аталган кылмыш боюнча жайнактамада көрсөтүлгөн мыйзам бузууларга жол берилген фактылар боюнча тергөө тобунун башчысы Исмаиловдун аракети Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында талкууга алынсын. Түшүнүктүү аныктама өкүмдөр көз карандысыз болуп, эч кандай бир бийликтин же башка бир нерселердин кысымына карабастан мыйзамдын гана чегинде чечим чыгарган үчүн биз ыраазыбыз. Сегодня наши судьи впервые в Кыргызстане они показали свою волю. Они не выполнили заказ Белого дома, они приняли законное решение. За 20 лет я вижу впервые такое. Почему? Потому что наше дело политическое, политический заказ был. Это вы уже давно знаете вы все. Мына ушундай тарыхый чечимден кийин Бишкек шаардык сотунун судьялары Медербек Сатыев жана Курманкул Зулушевтер куугунтукка кабылышкан. Бийликтин кол баласы болгон бейөкмөт уюмдун мүчөлөрү алардын үйлөрүнө чейин барып мазактаган жазууларды жазышып, артынан сая түшүп коркутушкан. Мындан улам жогорку кеңеште алардын коопсуздугун камсыздоо талабы айтылып, бирок ал аткарылган эмес. Кийин эки соттун үй даректерин алардын жетекчиси бергендиги белгилүү болгон. Биздин адресте жетекчи катары биздин дарегибизди берип Медербековдун мекен шейттерин жөнөтүп атат. Төрага биздин мына Гор суттун төрагасы жетекчи катары өзүнүн судьяларын бул кишини биз шайлаганбыз, бизди коргойт, колдойт, бизге шарт түзөт иштесине деп. Ал ханский замашка кылып бизди башкарып кысым кылсын деп шайлаган эмеспиз. Ушуну жерлерде мына чилендер келип отурасыздар. Бардыңыздар билип коюшуңуздар керек да. Жетекчи кандай мамиле кылган, кандай басым көрсөткөн, же бийликтен ушу заказын аткарып эле айткан нерсени кылып эле максат столду кучактап отурушпу. Бул кишинин максаты ошо болуп атат. Шаардык соттун төрагасы булардын адресин сот департаментинен алып алып, мекен шейттерине берген. Силер булардын үйлөрүнө барып, зордук зомбулук көрсөткүлө деп буйрутма берген. Мен бул жерден айтар элем. Осмонов деген ким? Осмонов разборщикпи? Заказчикпи? Өзүнүн кол алдындагы сотторду заказ кылып, артынан бандиттерди салып, үйүнөн барып кордотуп, подъездерине шылдың кылган сөздөрдү жаздырып, бала чакасына чейин коркутуп, үркүтө турган эмне, криминалбы, бандитпи? Мына бетип турат, артынан айтсаң ушак болот. Мунун баары момент келди, биз айтышыбыз керек да. Сиздер чечим кабыл алышыңыз керек. Себеби Сатиев туура айтты, ушул окшогон жетекчилер подкалымды былгытып атат биздечи. Сот системасын чиритип атат булчу. Ушундай басым болуп, силердин моралдык укуңар жок дейт. Моралдык укук мыйзамды чечим калган менде жокпу же зомбулук көрсөткөн төрагада жокпу? Ушинтип айтып бизди бүгүнгө чейин бул кысым болуп келет. Мен ойлойм, силердин дисциплинардык иш козгогонуңарда бул кишинин тиешеси бар. Өзү тартип комиссиясынын төрагасы отурат. Ошол сыяктуу сиздерден урматтуу советтин мүчөлөрү, сиздерден мен суранам. Мен үчүн эмес, мен бардык нерсеге психологически даярмын. Кандай чечим кабыл алсаңыздар мен сыйлайм, урматтайм. Болгону сот системасын жүзүн бир ойлонуңуздар. Мыйзам боюнча Кыргызстанда соттор көз карандысыз жана өз чечимдери боюнча түшүндүрмө берүүгө милдеттүү эмес. Бирок алар чыгарган чечимдери боюнча түшүндүрмө берүүгө мажбур болушкан. Мында соттолуучулар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапар жана Талант Мамытовторго коюлган бийликти күч менен басып алуу, бийликти күч менен кармап туруу деген 295-бирене боюнча кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу актагандыктарын билдиришкен.
Бирок кийин прокуратуранын сунушу менен бул иш жогорку сотко өтүп, айыпталгандар жоопко тартылып депутаттык мандаттарынан ажыраган. Анда 2012 жылдын октябрь айындагы Кумтөр боюнча демонстрация учурунда бийликти күч менен басып алууга чакырган жана аракет кылган деген айыптар менен Камчек Ташиев Садыр Жапаровго 1,5 жыл, Талант Мамытов жана депутаттын 3 жан сакчысына 1 жылдан абак жазасы берилген. Ошону менен катар жогорку сот шаардык соттун судьяларынын жоопкерчилигин кароо боюнча чечимди кабыл алган. Андан соң тез арада бул ишти караган соттор кеңеши судьялар Курманкул Зулушев менен Медербек Сатыевди мөөнөтүнөн мурда кызматынан алуу керек деген чечим чыгарып, ал сунуш президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Кыргыз Республикалык судьялар кеңеши чечим кылат. Бишкек шаардык сотунун судьяларына Зулушев жана Сатыевге карата тартиптик жаза чарасы ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулсун. Сот кеңеши бошотулсун мөөнөтүнөн мурда президентке сунуш кылып жатат. Бирок шаардык соттун судьялары Зулушев менен Сатиев адилет чечим чыгарышкан. Алар айтат, биз 295 жана басып алуу дегенди туура эмес деп чыгардык дейт. Болду, башка эчтеке деген жокпуз дейт. Ал эми берки үндөө боюнча, секирүү боюнча аны жогорку кеңештен уруксат сурап алып соттой берсин дейт. Эмне үчүн ушундай туура айткан сотторду иштен кетирет? Демек биздин соттор баягыдай эле коррупцияланган. Эки гана нерсеге иштейт биздин соттор. Биринчиси бийликке, экинчиси акчага. Ошон үчүн биздин бийлик бир дагы сотторду реформа жасай алган жок. Биринчи жолу биздин тарыхыбызда өз алдынча мыйзамдуу түрдө чечим чыгарган эки сотту дагы мынакей соттор кеңеши кызматынан кетсин деп президентке сунуш беришти. Мен ойлойм, бул эки сот эмес, ошол соттор кеңеши ушул эки сотту жумушунан кетиш керек деген, өздөрү кетиши керек жумушунан. Эгерде президент ошолордун айтканын аткара турган болсо, анда биздин президентибиз адилеттиктен тайды. Биздин президентибиз соттун эгемендүүлүгүн унутуп, өзүнө чөнтөк сотторду жаратуунун жолуна түштү деген көрсөткүч болуп эсептелет. Мындан улам Кыргызстандын бир катар укук коргоочулары менен жогорку кеңештин депутаттары президентке кайрылуу жасап, оппозиционер депутаттарды актаган судьяларды иштен албоого үндөшкөн болчу. Если мы сегодня позволим, чтобы власть могла бы призывать к ответственности за Эгерде бийлик судьяларды кабыл алган чечимдери үчүн жоопкерчиликке тартса, анда биз соттордун көз карандысыздыгын тамыры менен жулууга мүмкүндүк берген болобуз. Жана мындан ары укуктук мамлекет түзөбүз дегенибиз куру сөз болот. Мындай соттор кеңешин биз жаратабыз деп 2010 жылы, 2005 жылы революция жасаган эмеспиз. Мен айтат элем, эки сот чечим чыгарган, алар чыныгы соттордун эгемендүүлүгүн көргөздү. Ал эми соттор кеңеши аларды кызматтан кетсин деген. Булар көз каранды бийликтин дежурный соттор болуп эсептелет. Мындай соттор биринчи кезде өздөрү кетиши керек. Бул соттор кеңеши биздин мамлекетибиздин позору болуп эсептелет. Урматтуу президенттин өкүлү, эгерде туура көрсөңүз президентке жеткирип койсоңуз, эгерде президент ушул эки сотту кызматтан кетирүү жөнүндө указга кол кое турган болсо, анда президент мурдагы эле президенттердин жолун тандаганынын негизги далили болуп эсептелет. Азыр Равшан мырза абдан туура маселе көтөрдү. Мен да ушуну айтайын дедим эле. Тарых ордуна коет. Эки сотто айтат кийин туура чечим кабыл алган экен. Ушул окшогон сотторго рахмат деп. Да бүгүн алар жакпай атат. Себептегенде өздөрүнүн пикирин айтышты. Коомдон бөлөк, соттордон бөлөк, бийликтен бөлөк чечим чыгарышты. Мыйзам чегинде. Баарыбыз билебиз, мыйзам чегинде аларды 20 жылга соттогон эч кандай шарт дагы жок эле, статьясы дагы жок эле, күнөөсү дагы жок эле. Эми ошол окшогон сот кеңешин биз эмне кылышыбыз керек? Туура айтат, мен да колдоймун. Муну биз таркатуунун жолдорун издешибиз керек. И президенттен суранып кетет элем. Азыр указга кол коердун алдында жакшынакай ойлонуп көрсүн деп. Баары бир тарых ордуна коет. Биз ушуну комитетте карап, ак карасын териштирип кой деп биздин жанагы сот укуктук комитетке тапшырдык эле. Ушул күнгө чейин бир да каралган жок. Асылбек Шарипович, ар кандай ойлор айтылып атат коомчулукта. Мына биздин арабызда деле кандай решение чыгарганын, кандай статья коюп туруп, анан кайсыл статья менен ошол депутаттарды камап койгону бүгүн алдыбызга койгон күзгүдөй эле көрүнүп турат. Бирок ошонун чын төгүнүн териштирип коюш ушул биздин комитеттин милдети эле. Комитет ушул күнгө чейин бир да үн каткан жок.
Жогорку кеңештеги ушул сыяктуу талаптар менен коомдогу нааразычылыктардан улам эки судьянын маселесин Жогорку кеңештин сот укук иштери боюнча комитетинде кароону төрага Асылбек Жээнбеков да табыштаган. Бирок ага карабастан бул маселе комитетке жетпей көз жазымда кала берген. Ал эми шаардык соттун судьялары Зулушев жана Сатиевтер өз кадамдарында эч кандай мыйзам бузуу болгон эместигин билдирип чыгышкан. Ал процессти мен алып барууда төрага тарабынан бир мыйзам бузуучулук болбой алып баратасың деп көзөмөлдө отурду, видеосу бар. Ал эми сиздердин кечиресиз мага. Себеби мындай возможность болбой, сиздердин процесс алып барганыңызды интернеттен көрдүм. Адвокаттар түкүрүп атат. Жайнактамаңызды огласить эткениңизди да көрдүм. Жок, каралган жок. Сиз жөнүндө да каралат убакыт келсе. Ошентип бийликтин басымына карабай акыйкат өкүм чыгарышкан эки судьяга коомчулук, саясатчылар жана эл тарабынан колдоо болгонуна карабастан 2013 жылдын 12 октябрында президенттин буйругу менен алар кызматтарынан бошошкон. Бул албетте коомчулук колдоого алды. Карапайым элдин баарына жакты, бирок мен ачык эле айтам, бийликке жаккан жок. Ошон үчүн 3 депутат 9 ай жатып, 14 айынан акыры мандатынан ажырады. Ал эмес ошолордуго туура мыйзамдуу өкүм чыгарган эки судья дагы бүгүнкү күндө ишинен ажырап атат. Мен айтат элем, бул нерсе убактылуу нерсе. Баары бир мезгил алмашат, доор алмашат дегенде бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү булар өз багасын алат. Бизден кийинки муундарга калат эсине. Бул бир. Ошол тарыхта ошол эки судья ушул биринчи жолу сот системасындагы акыйкат өкүм чыгарган судьялар деген чоң тамга менен жазылып калат. Ошол жигиттер кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз жери үчүн күйгөн. Ошол себептен бүгүнкү күндө бийлик саясий куугунтукка алып ушундай кордукту көрсөтүп атат. Менин оюмча Кудай бар. Мунун баарысын убагында ордуна келет. Эл дагы бул жигиттерди көтөрүп алат. Канчалык бийлик аны уккусу келбесе дагы бул өзү тарыхый факт болуп калды. Эмне үчүн дегенде алар ошол маселени көтөрүп беришти. Алардын эмгеги убагында туура баланат деп эсептейм мен. Бул саясий куугунтуктоо эмне менен бүтөөрүн биз турмушубузда 20 жылда көп эле көрдүк да. Эң негизгиси кээ бир адамдар саясий куугунтуктоодо ушундай болгондо чөгүп кетет, сынып калат. Мен булардын чөгүп кеткен сынарына эч качан ишенбейм. Шегим да жок, булар эч качан чөкпөйт, сынбайт, ар дайым башы бийик бойдон жүрөт. Ошол убакта Ташкент ишин караган эки сот чынын айтыш керек. Булар ич ак үйдүн, көк үйдүн баягы буйругун аткарбай туруп, өздөрүнүн чечим чыгарган, бул туура чечим. Буларды саясий куугунтук кылганы даана көрүнүп турат. Элдин баары билет. 2010 жылдагы инкылаптан кийин соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо максатында сотторду тандоо кеңеши жана соттор кеңеши түзүлгөн. Бирок бул органдар кайрадан эле парламент жана президентке байлангандыктан соттордун көз карандысыздыгы жөнүндө сөз кылуу да кыйын болуп калды. Болбосо акыйкат чечим чыгарган эки сотту коргоонун ордуна бийликтин буйртмасын аткарышып аларды суракка алып, кызматтарынан бошотуу тууралуу чечим чыгарганын кандай түшүнсөк болот? Азыркы сот кеңеши соттордун укугун, соттордун кызыкчылыгын коргобойт. Күн карама болуп, президенттин айтканын жасаган ишаратын аткарып жатышат. Мен айтар элем, азыркы президент Атамбаев дагы мурунку президенттердин саясий каталарын кайталап жатат. Мурунку президенттер дагы саясий куугунтуктоо уюштурушкан. Анан саясий куугунтуктоону болгондо да соттун чечими менен ишке ашырам деп аракет жасашкан. Эсиңиздерде болсо керек, 2005 жылкы февралдын аягы, марттын башындагы шайлоодо Кыргызстан боюнча 30дан ашык шайлоо округтарында соттун чечими менен утуп алган кишини жокко чыгарып, утулган кишини депутат кылып алып келген. Кыргызстан ошондо бардык жерлерден эл нааразычылык акцияга көтөрүлүп чыккан. Азыркы чыгарган сот кеңешинин чечими дагы кудум ошого коёндой окшош болуп турат. Актаган депутаттардын иши саясий иш экени ал анык. Бул актаган сотторду, депутаттарды актаган сотторду процессуалдык мыйзамды бузду деген жай аныктаманын негизинде, жогорку соттун жай аныктамасынын негизинде азыр сот кеңеши
бошотулсун мөөнөттүн мурдунда президентке сунуш кылып жатат. Бирок бул ишти биз терең изилдегенбиз. Мен, укукчулар, саясий серепчилер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү болуп туруп, Адилеттүү сот деген коомдук уюмдун тегерек столунда терең талкуулаганбыз. Ошондо белгилүү болгон. Шаардык соттун судьялары Зулушев менен Сатиев адилет чечим чыгарышкан. Мына эми ушул актап койгон чечимди жогорку сот аркылуу бузуп алышып, оңдоп алышып, депутаттарды кылмышкер деп эсептеп алышып, эми ал аз келгенсип соттордун артынан куугунтукка түшүп атат. Мындай кылган болбойт. Атамбаевдин эсинен кетпесин эч убакта. Эки жолу Кыргызстанда революция болду. Эки жолку революциянын түп маңызы, тамыры менин көз карашымча биринчи кезекте ошол сотторго да болгон нааразычылыктар болгонда, анткени адилеттүүлүк маселеси бул сөзсүз түрдө сотторго барып такалат. Адилеттүүлүк маселеси бул жалпы адамзаттын эң негизги баалуулуктарынын бири болуп эсептелет. Эгерде биз бүгүнкү күндө жогорку сот тарабынан, кеңеш тарабынан, соттор кеңеш тарабынан ушул бизге жакпаган, бийликтин линиясына туура келбеген чечим чыгарган сотторду жазалоо максатын, аларды кызматтан кетирүү, же болбосо кыз кичинекейде болсо жазалоону кое турган болсок, анда биз 2 жылдан бери аракет кылып келаткан эгемендүү сотторду түзөбүз. Соттор адилеттүү болсун деген жалпы жогорку кеңештин, мамлекеттин саясаты текке кетет. Албетте бизге жакпаган соттор чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Бирок менин көз карашым боюнча кээ бир убактарда болсо дагы бийликтин линиясына туура келбеген чечимди кабыл алган сотторду биз жазалаганды токтотушубуз керек. Эгерде жакын арада жогорку сот, соттор кеңеши ушул 2 сотту жазалайбыз деп чечим чыгара турган болсо, анда мен ишенимдүү түрдө айта алам. Биздин Кыргызстандагы 2 жылдан бери сотторду реформалайбыз, адилеттүү сот жаратабыз, эгемендүү сот жасайбыз деген максатыбыз текке кетет дагы. Соттордун бардыгы ак үйдүн көзүн караган, бийликтин көзүн караган, президенттин көзүн караган сотко айланат. Ошондуктан мен сиздерден суранам, ушул 2 сотту биз эч кандай жазалабашыбыз керек. Бул 2 сот менин көз карашымча өздөрүнүн мыйзамдарына, адамгерчилигине, ыйманына таянып чечим кабыл алган. Менин көз карашымчалар туура чечим кабыл алган деп. Эч качан судьялар өзүнүн чыгарган чечими үчүн жооп берген эмес. Эгерде жооп берсе, Исаковду, Куловду, Тургуналиевди камаган соттор жооп берсин анда бүгүнкү күн. Мен ойлойм, бүгүнкү бийликтин кетирип аткан кемчилдиктери кечээки бийликтен, мурунку бийликтен, 2 бийликтен мындай үлгү албагандыгы. Эми куугунтукту канчалык көп куугунтуктаса, ошончолук адам чыга алат. Бирок ак үйдүн көзүн карабастан мыйзамдуу чечим чыгарып кызматсыз калган судьялар Медербек Сатыев менен Курманкул Зулушевдердин эрдиги Кыргызстандын сот тарыхында өчпөс тамгалар менен жазылып калары бышык. Сот тармагын реформалоо убадасы канча айтылган менен аны бийлик аткарбай кайрадан чөнтөк соттор менен мыйзамды тебелеген акыйкатсыздыктын айынан канчалаган адамдар азап тартып келет. Ал эми Кыргызстандын тарыхында бийликтин басымынан коркпой өз алдынча чечим чыгарышып анын азабын тартып судьялык кызматтарынан кол жуушкан Курманкул Зулушев менен Медербек Сатыевдердин эл алдында жүзү жарык экендигин айта кетели. Анткени бийликтин куугунтугу аркылуу камалган оппозициялык депутаттар Камчыек Ташиев, Садыр Жапар жана Талант Мамытовду актап чыгарган чечими эң туура болгондугун азыр эч ким тана албайт. Сот адилеттүүлүгү үчүн, деги эле акыйкатчылык үчүн өздөрүн мындай курмандыкка чалды десек деле жаңылышпайбыз. Аларды иштен кетирбейди. Ташиевди бүгүн актады жоопкерчиликтен. Мына бүгүн чоң Кыргызстандагы бир чоң өнөктүк шайлоого катышып атат. Лидерлердин бири катары. Ал 2 судья болсо эмне болду? А мунун жоопкерчилиги, мунун мыйзамдуулугун бирөө жооп бериш керек да. Эмне үчүн жооп бербеш керек? Булар мыйзамды сыйлаган соттор деп түшүнсөк болот да. Мен айтып кетер элем, кийинки судьялар ушул 2 судьядан мына мыйзамдуу чечим чыгарганын үлгү алыш керек да. Эгерде мен бир сот реформасына кандайдыр бир таасир тийгизе турган келсем, ошондой соттор бизге керек. Ошондой адамдарды алып келиш керек. Бийлик тукпай закон боюнча чече турган. Мына ошондо гана сот системасы реформасы калыбына келет. Анан хоп майли айтканды күндө ар бир маселени чуркап барып чечип аткан соттор менен отурганда элдин гана шору. Азыр элдин таянычы жалгыз ушундай адилеттүү чындыкты издеген мыйзамды туу туткан гана соттор калды. Себеби бийликке ишеничи жок. Алар чындык деп жумуштан кетти.
Алар мыйзамдын негизинде мыйзамдуу чечим чыгарып жумуштан кетти. Бул балдар баатыр балдар экен туугандар. Кудай кааласа бул балдарыбыз биз менен кошо мамлекетти башкарат. Убактысы келгенде. Курманкул менен Медердин жасаган иши бул ошол мыйзамдуулукту туу тутуп чыгарган өкүмү деп эсептейм. Булар келечекте сот системасында да көп эмгек кыла турган жигиттер. Эгерде Кудай пешенесине жазып шайланып келип депутат болсо, ошол өздөрү көрүп турган нерсенин бардыгын мыйзамды, кодексти оңдоп, ачык, айкын, справедливый судебный системаны түзгөнгө көп булар салымын кошот. Ошондон улам Курманкул Зулушев жана Медербек Сатыевтердин орду мыйзам чыгаруучу парламентте Кыргызстандын сот системасында экендиги турган иш. Андыктан бийликтин кысымына майышпастан өз эрктери менен мыйзамдуулукту орнотушкан бул жигиттерди элибиз колдоп алдыга сүрөй турган учур келди. Курманкул Зулушев жана Медербек Сатыевтерге добушуңуздарды бериңиздер. Көз карандысы сот бийлиги түптөлмөйүнчө мамлекетибизде мыйзамдуулук орнолбойт. Адамга баарынан кыйыны күн сайын адам болуу. Кыргыз болуп төрөлгөн соң кыргыз туусун бийик көтөр.